dostlar. Hazır biz sizler bilen birlikte 3. laboratoriyal işti birge atkarabız. Al için biz Excel'de çıktı olabız. Bu Excel. Бұл жерде B2 ячейкасынан B6 ячейкасына чейин форматын рубльга өткөзөбүз. Ал үчүн биз B2 ячейкасынан B6 ячейкасына чейин белгилеп алып, бул жерден денежный деген жерди тандап алабыз. Өзүңүздөргө көрүнүп тургандай рубль белгиси чыкты. Мамчасындагы сандарды түрдөн кийин 4 санга чейин чоңойтабыз. Ал үчүн C2 ячейкаларын мыштын жардамында C6 ячейкасына чейин белгилеп алып, бул бөлүкчөгө число десятичных знаков деген жерди төрткө кылдырып alabız. Buradan değil, 4 sanat çeşitli skipka prosent mamçasının B2 ячейкасынан B6 ячейкасына чейин prosent тибине айландырып алабыз. Же prosent форматына айландырабыз. Ал үчүн B2 ячейкасынан B6 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден процент деген жерди тандасак, процент чыгат. Бул жерде дата размещения мамчасынын B2 ячейкасынан B6 ячейкасына чейин биз датанын форматын өзгөртүшүбүз керек. Тактап айтканда сан менен эмес айды цифра менен беребиз. Ал үчүн E2 ячейкасынан E6 ячейкасына чейин белгилеп алабыз. Бул жерден другие слова формат беребиз. Бул бөлүктү тандайбыз. Мындай чыйынтыкка келебиз. Дата исполнения мамчасындагы бул даталар биз жылын көрсөтпөй башка типке айландырабыз. Тактап айтканда төмөндөгүдөй ал үчүн F2 ячейкасын F6 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден дата вкладкасынын сизге мындай болуш керек. Ал үчүн ОК кнопкасын басабыз. 30 число 6 ай, 30 ел. Стоимость доллар деген жерди биз доллар тибине айландырышыбыз керек. Ал үчүн биз G2 ячейкасынан G6 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден денежный вкладкасын тандап алабыз. Денежный. Бул жерден биз рубльдин белгисин тандап алышыбыз керек. То есть инглизский. Кlik кнопкасын басабыз. Өзүңүздөргө көрүнгөндөй бул цифралардын алдына доллар белгиси чыгып. Затраты мамчасындагы H2 ячейкасынан H6 ячейкасына чейин биз окший форматын өткөзүшүбүз керек. Ал үчүн H2 ячейкасынан H6 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден жалпы форматты тандайбыз. Мындайдай чыйынтыкка ээ болдук. Биринчи кадамыбыз количество мамчасынын E2 ячейкасынан E6 ячейкасына чейин разделить
стиль яғни разрядов форматын орнатабыз. Ал үчүн бул жерден числовой деген жерден разделить групп разрядов деген жерге галочка белгисин коюу менен биз төмөндөөгөй жыйынтыкка ээ болобуз. Бул листтеги акыркы турган жумушубуз код заказы намчасындагы G2 ячейкасынан G6 ячейкасына чейин текстовый форматын орнотобуз. Ал үчүн G2 ячейкасынан G6 ячейкасына чейин белгилеп алып, бул жерден текстовый деген жерди басабыз. Төмөндөөгөй жыйынтыкка ээ болобуз. Ушу менен биринчи барактагы жумушубуз аяктайт. Экинчи баракка кайрылабыз. Адегенде эле биз экинчи листтен итого мамычасындагы сандардын ичинен эч сандарды кызыл түскө боеп алышыбыз керек. Ал үчүн биз G2 ячейкасынан G26 ячейкага чейин белгилеп, бул жерде числовой деген жерден эч сандарды кызыл түс менен көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн бул төртүнчү жерден биз эч сандарды кызыл түс менен боеп турган жерди тандасак, төмөндөөгөй жыйынтыкка ээ болобуз. Кийинки кадамыбыз бул оң сандарды көк түскө боеп алышыбыз керек. Ал үчүн төмөндөөгөй кылып G2 ячейкасынан G26 ячейкага чейин белгилеп, числовой деген жерден биз шрифтти өзгөртүшүбүз керек. Шрифтти биз бул жерден көк түстү тандап алабыз. Көк түс тандамай биз төмөндөөгөй жыйынтыкка ээ болобуз. Оң сандар көк түс менен, эч сандар кызыл түс менен белгиленип калды. Расход намчасындагы сандардын ичинен 7ден жогоркусун биз башка түс менен белгилеп алышыбыз керек. Ал үчүн биз F2 ячейкасынан F26 ячейкасына чейин белгилеп, условное форматирование деген жерден бул бөлүк тандап, бул жерди 50 деп жазабыз. Окей кнопкасын басып төмөндөөгөй жыйынтыкка ээ болобуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай 100ден жогорку сандар мындай түскө боелду. 50ден кичүү, 50ден төмөн жерге жетпеген сандарды да башка түс менен белгилешибиз керек. Ал үчүн F2 ячейкасынан 26 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден менче деген жерди тандап 50 деп жазабыз. Түстөрүн биз башкача кылып койсок болот. Şunday деген жыйынтыкка келдик. 50ден жогорку сандар кошулмай, 50ден төмөн сандар сары түс менен белгиленди. Андан кийин дата мамчасындагы ячейкалардагы датаны биз камга түрүндө жазып алышыбыз керек. Сөз түрүндө. Ал үчүн биз бул жерде S2 ячейкасынан S26 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден числовой форматын тандайбыз. Числовой форматын эмес, бул жерден дата форматын тандап, бул бөлүктү тандасак, биз күткөндөй жыйынтыкка ээ болобуз. Бул жерден
Bu yerden jalan özünüzlere görünüp turgандай решеткалар чыйпалы. Бул ячейкага сиздердин батпай калгандыгын түшүндүрөт. Ошондуктан биз мышканын жардамы менен ячейканы чоңойтсак, биз күткөн жыйынтык келип чыгат. Объем деген манышадагы осонора биз числолук формат орнотуу менен штук сөзүн кошушубуз керек. Ал үчүн B2 ячейкасынан B26 ячейкасына чейин белгилеп, бул жерден другие числовые форматын тандап, все форматын басып төмөндөйдөй өз ячейкага алабыз. Бул жерден биз штук сөзүн ушул жерден кошобуз. Ок кнопкасын басып биз күткөндөй жыйынтыкка ээ болобуз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн лабораториялык жумушубуз аяктады. Сиздер менен мен көңүл бураныңыздар үчүн чоң рахмат.